Аскар Акаев Кыргызстанга каалаган убакта келе алабы? Канча балага Ак жол, Айсулуу, Мээрим, Айпери ысымдары коюлду. Башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун аты ыйгарылат. Саламатсыздарбы? Эфирде Айтмакчы программасы күндүн орчундуу жана урунтуу окуялары менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев орусиялык басылмалардын бирине берген маегинде ага карата куугунтук токтотулганын, бардык иштери жабылганын билдирди. Предвкушение, что же будет дальше? Эми мага карата эч кандай доо жок, бардык иштер жабылды. Кыргызстандын ар бир жараны сыяктуу эле каалаган убакта ээн эркин кирип чыга алам, деди ал. Сильное заявление. Анын айтымында буга азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун салымы чоң. Ал экс-президентке жеке телефон чалып, Кыргызстанда 16 жылдан бери ага байланыштуу көптөгөн ар кандай иштер топтолгондугун, алардын көбү акылга сыйбаган иш экенин, бирок аларды жабуу үчүн түшүндүрмө жооптор керектигин айтты. Бишкекке учуп келүү чакырыгын ыраазычылык менен кабыл алды. Андан сырткары УКМКнын башчысы генерал Камчыбек Ташиевке ыраазымын. Ал жана анын бардык кол алдындагылардын мага абдан жакшы мамиле кылышты. Менде эч кандай шек болгон жок. Анткени менин сапарым тууралуу маселе Орусия менен Кыргызстандын президенттери Владимир Путин менен Садыр Жапаровдун деңгээлинде макулдашылган. Мен Владимир Владимировичке Россия Федерациясына чексиз ыраазымын. Мен бул жерде 16 жылдан бери иштеп келем. Бул аралыкта менин үй бүлөм үчүн эң ыңгайлуу шарттар түзүлдү, деди ал. У них нет мозга. Быйыл 1000ден ашуун наристеге Токио Олимпиада оюндарында медаль алган Акжол Махмудовдун, Айсулуу Тыныбекованын жана Мээрим Жуманазарованын аттары ыйгарылды. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Калктык каттоо департаментинин автоматташтырылган маалымат системасынын маалыматына ылайык 414 балага Акжол, 323 кызга Айсулуу, 374 ымыркайга Мээрим жана 279 наристеге Айпери аттуу ысымдар берилген. Beautiful. Ошондой эле октябрда Норвегияда дүйнө чемпионаты болуп жаткан маалда 5 октябрда Бишкекте 3 эм төрөлүп, ымыркайлардын ата-энеси аларга Айсулуу, Айпери жана Аймээрим деген ысымдарды ыйгарышкан. Ошондой эле 291 балага Садыр, ал эми 57 наристеге Камчыбек аттуу ысымдар ыйгарылган. Бүгүн 21 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда кыргыз эл баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгы белгиленди. Иш-чарага президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, Жусуп Абдрахмановдун жакындары катышты. Жапаров президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына кыргыз эл баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун ысымы ыйгарыларын билдирди. Президенттин айтымында 9 декабрда Кыргызстандын көрүнүктүү ишмерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча министрлер кабинетинин алдындагы комиссиянын отурумунда мамлекеттик башкаруу академиясына Жусуп Абдрахмановдун атын ыйгаруу колдоого алынган. Чолпон Ата шаарында Жусуп Абдрахманов атындагы парк уюштурулуп, айкелин ачуу пландалууда. Мамлекет башчысы Орусиядагы жана Казакстандагы архивдерден Абдрахмановго тиешелүү 200 баракка жакын документ табылганын айтты. Анын айрымдары санарип форматка көчүрүлгөн. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.